Bakteriya 2 litr. Мындан да ашык биздин огундай жоон ичеги эле жүргөнүн айтам. А эгерде ичеги, ашказандарды кошо турган болсо, андан да көп, 2 килограммдан 15 килограммга чейин көбөйүп кетет. Бактерия бул микробиома дегенди айткым келди. Ал эмне микробиома? Мынакей ашказанга түшкөндө тамак кетет, мына 12 ичеги менен ичегилер жана жоон ичеги кетти. Жоон ичегини айттым. Бул жоон ичегинин мынакей мындай катмарында микробиома жүрөт. Мынакей бул катмар. Бул ошол бактериялар, вирустар, грипки керек болсо, вирустар өтө көп болуп эсептелинет. Мына бул микробиома салмагынан бузулбаса пайдалуу. Бул тамакты аш кылып сиңире турган нерсе. Ал эми бул катмар сыртында мынакей лимфа узлы деген бар. Лимфа узлылар булар иммунитет. Мындайча айтканда, бул жактан бараткан бактерияларды өлтүрөт. Же болбосо биздин организмге канга сиңирдирбейт. Мындайча айтканда, мынакей могул жактан келген тамак аш ушул жерден аш болуп жакшынакай кетип калыш керек. Эмнеге? Туалетке. Бул микробиом качан бузулат? Микробиомго антибиотик ичет, азыркы бүгүн гербицид, пестицид менен жасалган, бышырылган тамактар, токсиндер, дем алган абабыздан барган нерселер мынакей ушул жерге барганда, но микробиома бузула турган болсо, асастан жанагындай, мисалы заң катып калганда мынакей, бул жерден заң туруп калса, ал заң кайра улуу болуп, бияка барып туруп денеге тарап, мынакей бизге оору алып келген ошол. Бул микробиом, мындайча айтканда, жалпак тил менен түшкөндө, пробиотик и пребиотиктерден туруш керек эле. Пребиотик деген таанышсыз сөз. Бул эмне сөз? Биз жешибиз керек жанагындай клетчаткалар деп атат, же болбосо ундун толук жана кебек аралашкан ушундай нерселерди, капуста. Алар ашказандан аш болбой, барып мынакей ичеги, өзгөчө жоон ичегиден барып сиңет. Сиңет эмес, ошол жака пребиотик болуп туруп, мына ушул жерде керектүү нерселерди жана бактерияларды багат. Багыш керек эле. Бизде ошон үчүн токсин көбөйүп кеткендиктен мына оорулардын пайда болушу ошол. Дагы кыргыз жалпак тил менен түшүндүрөм. Мынакей тамак аш келди. Эгерде бул кант, ун аттуулар болсо, ушул жерден эле сиңип кетет. Углеводдор, жеңил аш боло турган тамактар, ал оңой эле сиңип кетет. Мына ошон үчүн бул жактан сиңип кетип эле, бул жакка барган эмес, мынакей бияктан багуу пребиотиктер барбай, пробиотиктер тамакы сиңирилбей, токсиндер көбөйүп, мына ушул жерден проблема башталып атат, мынакей ичеги жана жоон ичегилерде. Дагы да биздин тил менен түшүндүрөм. Пробиотик, пребиотик дегенди кандай түшүнсөк болот? Биз айранды ачытабыз. Ачыткы жакшынакай ачытканда таттуу айран болот. Же болбосо ачыткысы жакшы болсо таттуу кымыз болот. Ал эми кычытма көбөйүп кетсе, кычып кетип, ал айран да кымыздан эмне ачуу болуп ичкиси келбегенден ошодон. Мына ушул жерден пробиотиктер нормалдуу болуп туруп, ачытып тамакты сиңиндирип, керектүү нерселерди алып кетет. А эгер кычытма көбөйүп кетсе, бул пробиотиктердин бузулганы ошол. Ошон үчүн биз бактерияларды багып турушубуз керек ошодон. Мынакей бул сиңип кеткенден кийин эмнеге апарат? Тез эле адам ачык боло берет, кайра эле тамак жей берет. А эгер жана майлуу белоктор, эт жей турган болсо, эттердин көбү мынакей өттүн иштеши менен, өттүн жардамы менен барып туруп, анан кийин бул жакта пребиотик
жана пробиотиктерди сиңдирип, аларды күчөтүп, жакшы таасир берет. Мына ошон үчүн мен айтып кетет элем. Кыскача түшүндүргөндө, мунун ичинде пробиотик да бар, пребиотик да бар. Мисалы, илгери биолак деген берчү. Ал эмне үчүн? Биолак ошо пробиотик болуп эсептелет. Ашказанда керектүү бактерияларга барып ошону сиңире турган. Бул ошо пробиотик да бар, ушунун ичинде кыстал, хин, тимин, жанагындай сууга ачытылган, жакшы шафран кошон нерселер пребиотик болуп, ошо пробиотикти багып, ичинде ошо бактериялар бар, полезный бактериялар менен тамакты сиңимдүү аш кылып, ичегини, боорду баарын тазалаган мына ошодон. Мен айтып кетет элем, бул биздин сунуштаган дары. Кол астындагы ичип, кол астындагы пробиотиктерди, пребиотиктерди мен айтып кеткем, бизден көрүп алсаңар болот. Катталгыла жана катталып койгула. Бизди жардам берип койсоңор, мына ушундай маселени көп сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум.